Былтырдан beri men mында bir allergiya oorusunu jukturup aldım da şu darıga gönüp kaldım. Murduma darı çaçpasam 3 saat sayın çaçpasam şu dem albay ele murdum бүтүп açıldı kalat da. Anan gede çaçkan кезде şu darının ançamı çaçıma tamakka kelgeni bu dağımı sezilip kalat. Oşol dарын çaçkanda mында çalkalap жатыш керек деп айтча же көм көрөсүнөн туруп чачсаңыз эле жарай береби? Жок, түз туруп деле отурган жерден эле чачсак болот. Бул жана спрей да. Спрей. Бирок ошол чачканда жанагы анчам чачса ары тамакка чейин кетип калат да, даамы келет баягы. Мурунга себелет да? Ооба, мурунга себелет. Сиз мындай кыласыз, мурунду мындай тике отурган абалда башты эңкейтип туруп, мурунга себеңиз дагы жанагы бууланып туруп, тамчы суу болуп наракка кирип кетпесин деген сөз. Ошондой кылып туруп сепсеңиз жарайт. Анан чалкалаганда жанагы спрейде буу кирет, анан буу деген дароо жанагыда тамчыга айланат да. Ошол наракка тоголонуп кетпесин, сыртка чыга турган болсо зыян тийбей. Жанагы мурунга суу алган этеп суу алабыз го чайкаганда дары талган. Ошондой кылсаңыз макул болот. Ошол жана даамы келгенде ар жакка жутпастан түкүрүп салсак ачылбай болот. Ачылбайт, насип кылган болсо иншалла ачылбайт деп этикат кылабыз. Бирок этеп менен чачыңыз жанагыдай кылып. Мындай чалкалап жатканда наракка кирип кетет да, мурундан нары кирип кетет жүргөлөп. Ошондой. Алла разы болсун. Рахмат, бактылуу болуңуз. Бронхити кармап дамыкса тамакка сальбутамол чачса ооз ачылбайбы дейт. Негизи китептерде жанагы тамакка чачып коет го, мындай кылып чачып койсо жанагы астма кетип калат. Анан жөтөлгөндөрдүгү да ушундай бар да. Алымдар айтышат, ошону сепкенде ошол тийип, анан жамгырга айланып буу болуп, тамчылап кирип кетсе бузулат дейт да. Анан мен өзүм абдан эле тажрыйба кылып көрдүм да, колго сээп көрсөм тамчы болгон жери жок да. Колу мындай кылып сээп көрдүм, мындай кылып сээп көрдүм. Анан менен тамчы болбойт экен, демек боло берет деген сөз. Ошого астмасы барлар сээп коюптур, орозосун Аллаху алам кармай берет. Өзүм тяжелый формада астмамын. Анан 3-4 жолу күндө жанагы винталин колдоном. Анан орозо кармасам болобу? Ошону колдонгондо мурдуңузга куясызбы, чачасызбы, кандай кылып, оозуңузгабы? Оозума чачам. Чачканда оозуңузду мындай жерди карап чачканда чачсаңыз болобу, же сөзсүз аспанды карап чачыш керек болобу? Башыңызды эңкейип жерди карап чачсаңыз болобу? Жок, жерди карабайм, түз эле мындай түп-түз карап эле чачам. Ошону ушундай кылсаңыз болобу, башыңызды эңкейтип бир аз мындай бир 90 градус эмес, мындай бир ылдыйраак кылып мындай бир эңкейте аласызбы? Эңкейтип мындай тамакка жанагы чачылган тамакка кирип кетпей турган кылып, кайра чыгып кете турган сууларды кылып. Болот, ошентип чачсам болот. Антип болот. Ошентип чачып туруп, анан жанагы сууга айланганда жана чачкан нерсе тамактан өтүп кетпей турган болуп, кайра мындай шилекей менен ооз чайкаганда чыгып кете турган болсо, анда орозо кармай берсеңиз болот. Рахмат. Чоң рахмат. Бактылуу болуңуз, Кудай таалам ооруңузга шифа берсин, жакшылык берсин, оомат берсин. Балким көптөн бери мурунга дары куюп келет оору себебинен. Ансыз тура албайт, орозону кантип тутат. Дарыны колдонбой жүрүп көрдү, дем ала албай кыйналып жатып калды. Ооз менен дем ал деп айтсак, ал да кыйын экен, орозону кандай кармайт? Бул кармабайт орозону. Анан жакшы болушту күтөт. Анткени бир күн болбосо бир күн бир дары чыгып калып, жакшы болуп айыгып кетиш оңой эле. Өлөт дегендер айыгып, өлбөйт дегендер өлүп калган көрүп эле жүрөбүз. Анан бирок ошентип ооруп жүрүп, анан өлө турган болуп калды, өлдү. Өлсө осуятын жазып коюш керек. Ошол ар бир ооруп өткөргөн күндөр үчүн буга фидия төлөп берет. Эми ооруп тутпаган орозосу үчүн, мисалы үчүн 3 жылдык орозо кармалбай калдыбы, ошого фидия төлөп берет. Бирок ошол өлгөнгө чейин айыгып келсе, казаларын тутуп берет бардыгын. Казаларын тутуп берет муну. Бирок ооруп өлүп калса, ошол ар бир кармабаган күн үчүн орозо бүтүн өлчөмү фидия берет.